Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Адахан Мадумаров менен Талант Турдубаевич, Адахан Дүйсенбаевич менен Талант Мамытов спикерликке койгондо мен ойлогом, эгерде бийликте кичине ой жүгүртүүсү, кеңешчилер туура болсо, оппозицияны күчтүү кылабыз, сыртка чыгарбайбыз десе, бериш керек болчу спикерликти депчи Мадумаровго. Мадумаров спикерликке муктаж болбош керек болчу. Мадумаров спикер болгонго бийлик муктаж керек болчу. Анткени мен Талант Турдубаевич менен мамилем жакшы, көп жылдан бери ага энебиз. Мен ал кишини жаман угуп элекмин, жеке мамилем бар. Коррупция аралашты дегенди эле мен билбейм, бирок мамилебиз бар. Но мен ага жамандык каалабайм. Ушу спикер укса, президент Мадумаровго спикерликти берсе, сыртка оппозиция чыкпайт эле. Маселен, Садыр Нуркожоевич президент. Менин жеке пикирим бул. Бир досу ГКМнын жетекчиси, бир досу ген прокурор, бир досу жогорку кеңештин төрагасы. Демек, бийликте тең салмактуулук жок. Эгерде тең салмактуулукту кармайм десе, ушул кызматтардын бир-экөөнү бериш керек оппозиция кызматкерлерине. Берсин Калмаматовго болобу, берсин башкасына болобу. Себеби чындыкты талап кылган кишилер бийликке бармайынча, Акылбек Үсөнбекович жана башка кошоматчылар турганда, бийликте тең салмактуулук жок болсо, ал көпкө барбайт. Менимче президенттин кеңешчилери ушу туура эмес маалымат берет окшойт да. Тең салмактуулук болуш керек. Парламентте эки эле киши оппозиция. Анын аттарын силер да билесиңер. Калганы оппозиция болуп жер катпайт. Айта албайт. Анан кээде жакшыраак сүйлөп койсо, кыйын сүйлөдү деп колдогондорго таң калам. Алар иштеш керек. Ушундай болуп калды, элдин деңгээли да түшүп кетти. Оппозиция боло берет. Чындык акыры жеңет дейт. Туура революция максатына жетиш керек. Иллюстрация болсунчу дейт. Туура фанат болбош керек. Саясатчыларга туура айтасыз. Бир адамдын фанаты болгон болбойт. Мен таң калам. Элдин фанаты бол, мамлекеттин фанаты бол. Алардын өздөрүнүн билим деңгээлине жараша. Эмне үчүн бир адамдын фанаты болушат? Мен таң калам. Урматтуу мекендештерим, дагы айтам. 27 февралда туура тандоо кылыңыздар. Акчага сатылбагыла. Эгер Кудайым буйрса, мына Нарындан ушу 2 жолу шайлоо качтым деп, бир жолу. Бул экинчиси. Нарындан жанакындай байларды колдоп өткөрүп койду. Кудайым буйрса, элим колдоп берсе, мен элди уят кылбай турган депутат болом. Ошол шайлаган депутат отурат. Ошондо кимибиз күчтүү экенин өзүңүздөр көрөсүздөр барып калсам. Кимибиз билим деңгээлибиз, башкабыз күчтүү экенин өз көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Кудайым буйруп, элим колдоп өтүп калса, мен акча бере албайм. Бирок элиме дагы бир чындыкты айтайын. Мен акчам жок, бере албайм андай. Анан өтүп калсам, карапайым эл үчүн ачык болот менин жумушум. Но бирок акча үчүн акча эмес. Проблемаларды чечип берем колуман келишинче. Маселен, ушул Бишкек шаарынын 1-майрамына барып калсам, ФАПтар бар салына элек, мектептер бар, башка бар. Ал жерде күчтүү депутат болуп, өкмөттүн бюджетин бөлдүрүп барсам болот. Ал элдин төлөгөн салыгынан. Жана Отунбаев менен Жээнбековго кеткен жеңилдик 3 миллионду бөлдүрт да тура. Же карларга бер, же пасовой пенсия коштур. Мына ошондой 30 миллиондай бөлүнөт дагы генерал, профессор, академик дегендерге. Маселен Чолпон Байекова деген эжекебиз бар. Конституцион соттун төрайым болгон, жогорку кеңеште вице-спикер болгон, Бакиевдин ағында вице-да премьер болгон. То есть 155 миңдей пенсия алат. Эмне болгон үчүн? Ушунун баарын жокко чыгарышыбыз керек. Эл катар алсын пенсиясын дагы. Айтып отурсам көп. Анан ушул февралда туура тандаңыздар, урматтуу мекендештер. Мен сиздердин бүйрүңөрдү кызытайын. Же бир мактанайын деп чыккан жерим жок. Жогорку кеңешке эптеп депутат болуп, тууган урукка мактанчы жер эмес. Министр болсоң, депутат болсоң да, аким болсоң дагы, же бир кыздарга мактанчы жер эмес. Азыр депутаттардын деңгээли ушундай болуп калат. Ак үйгө кирип, костюмшин кийип, креслосуна теңеленип отуруп, көбү мээстили жетпейт. Анан жакшыраак кафе, ресторанга барып, кошомат кошуп коюп, депутат деген эле бир мандаты болбосо, деңгээлдери карапайым элдин төмөн, эптеп барып алгандар,
Эми элден да күнөө кетип атпайбы? Мына ушул өзүңүздөр тандап шайларыңыздар го көбүн. Анан 3-4 депутат кээде чочугансып сүйлөп койсо кыйын экен дейт. Биз андайлардан барып калсак, кандай сүйлөрүбүздү, кандай иш кыларыбызды өз көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Саясий куугунту күчөдү дейт, туура. Ошо эл да түшүнбөй атат. Эмне үчүн бизди чыкпай калдың, айтпай калдың дешет. Бышып жетелдик дейт. Анан шайлоодон кийин стрессте болот экенсиң. Эмне үчүн? Мына азыр Калмаматов, Жеңиш, Молдокматов, Бактыбек Калмаматовдар чыкты, туура аман болушсун. Но бирок аларды камаганда судийми кылып чыгарып койбодубу? Туурабы? Мына биз да газап жегенбиз. Атамбаев менен Бакиев менен Акаевди айтпай эле коеюн. Акаев мынаганда окуучу болчумун, кийин студент болдум. Ошол Акаев кетип аткан кезде Бакиев мынаганда дагы ошо Атамбаев мынаганда да чындыкты айтып жүрүп, Жээнбековдун мынаганда да чындыкты айтып жүрүп, урматтуу жердештерим. Камап чыгарып коет, судийми кылып коет. А сен жумушка да кире албайсың, башка да кыла албайсың, апайсы болсоң. Анан жүрө бересиң. Эл ушуну түшүнбөй атат да. Курчок кыйлып койгон. Токтотуш керек мындай нерсени. Аны мен президент Садыр Нуркожоевичке да кайрылап элем. Эми ушунча болуп сүйлөйүн. Бул чындыкты айткандарды тыя албайсыз. Мен мага демектен бышырып чегиле ошолор. Но бирок сиз мына мен 10 жыл колдоп жүргөн жигит катары мен милдетте кылбайм, жумушта сурабайм, кереги да жок. Но ошондо 47-нин астына жана биринчи сезон кескилеп кетти дегенде 47-нин астына аз-маз киши барды Садыр Нуркожоевичти колдоп. Но Мадымаров бүт саясатчылар унчукпай калганда ошол Мадымаров аны бышырып чегиле мага демектен. Но бирок АКПСке чыгып бийлик акырат көргөзүп чындыкты айтып чыккан. Анан силер куугунттарыңар Калмаматовду куугунттарыңар ал дагы Садыр Нуркожоевич туура эмес отурат деген. Кыскасы ошентип сизди колдогондордун баарын куугунтуктадыңыздар. Силерди түрмөдөн чыкпасын деген Акылбек Жапаровду жана башканын баары азыр жетекчилик кызматта турат. Эми бул адилеттүүлүкпү? Кыскасы кошомат кошкон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бийликке чындыкты айткандар бийликтин түбүнө жетпейт. Кошомат кошкондор жетет. Ошол Акылбек Жапаров Акаевдин убагында эгер мен калып десем, үзөң куугушка карьерасы үчүн макул деп добуш берген. 36 депутат мыйзам чыгаруучулар. Абдыган Эркебай спикер болчу. Эптеп карьера үчүн. Мына бүгүн Атажурт фракциясынын лидери Бакыт Эргешевич Төрөбаев каркырага добуш берген. 76 депутат. Аны ошолор бизге акыл үйрөтөбү? Мынакей. Эмне үчүн ошолордун баарын иллюстрация кылса болбойт? Мен урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен келгенде сизден биринчи иллюстрацияны кылат го дегем. Себеби биздин чиновниктер өздөрүнө шарт түзүп койгон. Үзөң куугушка добуш берген, каркырага добуш берген, Кумтөргө добуш берген, Давыт мөңгүлөрүнө добуш бергендердин баарын иллюстрация кылып койсоңуз болот эле го. Соттоп туруп, то есть камап туруп, 1 айдан кийин чыгарып, иш коскоп, мал мүлкүн тартып алып, конфискация болуп. То есть мүлкүн мамлекетке өткөрүп алып, урматтуу мекендештер. Анан 15 жыл мамлекеттик кызматка келбегедей соттоп койсо болот эле да. Сыртта жүрсө дагы. Балдары менен өздөрү менен дагы. Кийинкилерге сабак болмокта. Мынакей туугандар, аны кыла алган жок. Мен иллюстрация болушун талап кылам. Тазалануу, кыргызчасы. Талап кылам. Азыр адашып албай туура сүйлөйт. Эми биз адамбыз кээде жаңылып кетет экенбиз, шашып эмоцияга берилгенде кечирип коюңуздар. Кыскасы бүгүн баягы эптеп депутат болуш үчүн мен бүгүн чындыкты айта албайм, же болбосо чындыкты айтып жүргөм деген эл өзү тараза айта албайт. Бүгүн айта албагандар эртең айта алабы? Айта албайт. Эми эптеп депутат болуш үчүн элди алдап барып алып, анан мен айтам дегенге ким ишенет? Анан жогорку кеңеште мына депутат болуп отурду СДПКда, мен Акаев менен Бакиевди айтпай эле коеюн. Кийин атамекенине кире качты, кийин жумушуна кире качты. Ошол Атамбаев кетери менен Сооронбай Шарипович болуп сатты. Бир калсын, мага айырмасы жок. Мына кайра Сооронбай Шарипович кетери менен сатты. Аны дагы кичине адамда совесть болуш керек го. Буларга эптеп кызмат керек. Ички мигранттар, зыяны көп мигранттар булар.
колумдан келсе сага 10 добуш берет элем. Рахмат. Өкүнүчтүү сендей инсандардын алдыга аздыгы буюрса буюрса жыкыдан көрөлү. Рахмат айтканыңыз келсин. Амин. Жараткан ыраазы болсун. Менин кыргыз элимде тынччылык, токчулук болсун. Болгону ушу 27 февралда адашпай туура адамды шайлаңыздар. Любой менен чыкканга даярмын. Булар бирөө ошол айтпайм, Акаевдин, бирөө Бакиевдин, бирөө Атамбаевдин, ушу бир тарап турганда бирөө Мадымаровдун, бирөө Текебаевдин, бирөө Садыр Жапаровдун, бирөө башканын мактап отурушат. Жетишет го. Мурунку президенттердин махабаты бүткөн, алардын бирин да шайлаган эмес элем. Бүттү, аларды уnuткула. Анан мына азыр Сауырбек Жумаев боюнча айтайын дагы. Мамлекеттик мекеменин менчикте болуп миллиондогон акчаны жеп отурушат. Бул эмне деген нерсе? Ал эмне Сауырбек Жумаевдин менчиги Акаев дагы 14 жыл отурган президент болуп, бул 18 жылдан бери 4-горболицияда жетекчилик кызматта отурат. Тетиги Мамакеев деген да бар, жана Ыдырыс Исаков деген журналист иликтеп чыктылар. Азамат ийгилик каалайм ишине, дайым адилеттүүлүк талап кылган журналист. Мамакеевдин менчиги ал жана эмне? Ал мамлекеттики кээ бир карапайым эл билбейт. Бул Мамакеевде сен Мамакеевдики экен дейт. Мына ушунун баарын мамлекетке өткөрүш керек, ушундай нерсенин баарын. Баласына берип коюптур. Баласы бизнесмен дагы экен, мамлекет кызматта дагы совет директоров болуп бир банкта иштейт экен, анын айлыгы 150 миңдей экен. Жетишет го. Мамакеевдеги больницанын бир жетекчиси экен. Бул эмне деген нерсе? Булардын менчиги эмне? Аталарынан калыптырбы? Эми кечирип койсун, мен Мамет Мамакеевди сыйлайм. 90-нан ашты го. Небересин, чөбөрөсүн жытын-жытта үйүнүн төрүнүн көркү, үйүнүн куту болуп отурбайбы? Эми сый менен болуш керек го. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, реформа кылам десеңиздер, азыркы саламат сактоо министрин колдочу эмесин, но бирок азыркы кылып аткан туура. Себеби алардын менчиги эмес. Манакей Сауырбек Жумаев боюнча аждардын куйругун басты. Жанагы Дастан Жумабековду жогорку кеңешке Сауырбек Жумабеков агасы авторитети менен алып келип депутат кылган 2000 ата журттан. 11 жылдан бери депутат. Мына 5 жыл ата журтта отурду. Андан кийин Кыргызстан менен келди, 6-чакырылышта отурду, 6 жыл отурду. Эми дагы 5 жыл отурса 16 жыл болот. Эмнени чечти? Мен жогорку кеңешке барсам, бир адам 2 мөөнөткө депутат болуп шайланууга укугу бар деп мыйзам иштеп киргизем. Эмне башкалар болсо болбойбу? Карапайым элдин балдары болсо болбойбу? Маселен мен Сауырбек Жумабеков да Мамакеев да сыйлайм, бирок ач көзүндө чеги бар да. Алардан кыйындар да бар. Мына саясатта баланча кыйын, түкүнчө кыйын деп атта, алардан кыйындар да чыгып жатат да. Мына ошол сыяктуу алардан кыйын врач, доктор, хирургтар бар. Аны өстүрбөй келишкен. Эми Сауырбек Жумабековдун баласы шаардык ГКМнын жетекчиси, Бишкек шаарынын городской. Бириниси бир тууга берки улуу баласы ГКМнын жетекчиси. Улуу баласы то есть улуу баласы бияктын. Бириниси Нарын УУДусунун жетекчиси. Бүт Нарында райондук милициялар, ГУУда бүт ошого башет. Бириниси Сыгата жетекчи болчу. Эми болбойт да мындай. Бир үйдөн 5-6. Анан кантип өнүгөбүз? Же эмне булардан башкалар туугандар келесобу? Мына Камчыбек Кыдыршаевич айтты эле, иним кетет деп. Мен иниси менен көп жылдан бери тааныш мамилем бар эле, бирок көп темир сүйлөшө элекмин. Уят. Эмне? Бу чоңдордун балдарынан башка бирөө барбаш керекпи? Мен ошого каршы бир үйдөн бирөө гана жетекчилик кызмат кылыш керек. Калган иштесин катардагы жумушчу болуп. Жетчет элди алдаган. Азыркы депутаттардын көбү кечирип коюңуздар. Айткандан уяласың. Огожолор 88 депутат бар, 80 огожо байкуштар. Кээде сүйлөп койгон, эми сунуштарын көрсөң күлөсүң да. Оорукананы шыпаган акылабыз этем, мындай артисттер да булар. Артисттер. Анан бул депутат кыйын сүйлөп койду. Болбойт. Мына бирөө райондун кишилери атсалышып бартат, Атамбаевдин жетишет. Анан каякта адилеттүүлүк талап кылат. Ошол депутаттар балык көбү сүйлөбөйт дейт. Балык депутаттарды эл шайлап албады го, акчага сатылып. 1000 сом, 2000 сом деп. 2000 сом 2 күнгө да болбойт го акча. Жыргатып. Жетишет го. Качанка чейин балдардын келечегин сатасыздар. Окуу жайга баласын окутайсыз, асмандын башы контракт. Буга ким күнөөлүү? Албетте, биринчи ушу өзүңөр шайлап аласыңар. Жогорку кеңештин депутаттары туура мыйзам жазыш керек. Анан базаркомдор барса, кайсы жыргаткан мыйзам жазат? 3000 деген мыйзам бар. 3000 ашык, 3800 го. То есть кайсы жыргаткан мыйзам жазат?
мыйзам эмне экенин билбейт, кагаз караганды билбей атпайбы жазганда. Өзүнүн фамилиясын жаза албайт, өмүр баянын жаза албайт. Акты, протокол, арызды коюңуздар. Анан ошолор караңыздарчы, бул не деген нерсе? Эдил Байсаловго окшоп тиги Акылбек Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевдер келсе, кекетип мокотуп койсо коркуп отурат. Мурунку депутаттар кичине президенттен башкасы премьер-министрлерди кичине такалачы да. Азыркылар андайга жарабай атпайбы. Демек булар огожо, шалаакы. Өздөрү партия менен алып келсе карачы коркот да. Бир мандаттуудан шайлагандын баары ата журтка кирип кетти көбү фракцияга. Мыйзам жазган депутаттар керек эле дейт. Туура, ошону эл туура эмес тандады. Күнөө бар, акчага алданып, туура айта шайлашты дейт. Азыр да ошентип баратат. Мурунку депутаттарына силер мактап аткан аял эркегинен азыр ат салышат. Сурагылачы, бир мыйзам жаздыңбы деп. Жаза алган эмес. Оно бир мыйзамдын автору болуп араң киргизген. Мен бул азыр жогорку кеңештин ат салышып бараткан депутаттары же мурункулар менен 1 саат бир кабинетке камап койгула, кимибиз мыйзамды кандай ачып чыгар экенибиз көрөсүздөр. Билбейт буңулар. Анан чочугансып анда-санда сүйлөп койсо, бул таза дейт. Кээ бири атасынан калгандай, мен депутаттыкка бартам дейт. Эмне мурас бар уларга. Туура эмес. Мына мамлекетке, ошол жеке менчикке өтүп кеткен мамлекет мекемелерин бүт мамлекетке кайтарыш керек. Мына центрде, Плашатта Илбирис имараты бар. Напротив Ак үйдүн маңдайы, Ак үйдүн маңдайында, напротив да Илбирис имараты. Ошол Тентиев деген кишиники менчик. Ар жагы мамлекет карайт. Управдыйаламга аркы Илбирис өйдөкүсү. Анан башка зыяналар. Мисал айтайын да. Айына ошол Тентиевдин балдары иштейт, $50,000 түшүп турат чөнтөгүнө. Частный. А жерде офис бар, шивейный цех бар, столовой барды бар. $50,000 айына түшүп тургандай, айына сен 2 комнат аласың үй. Элитный домдор. Баягы мигранттар тишинин килин соруп жүрөт го. Россияда, Түркияда орустун көчөсүн шыпырып, түрктөрдүн абышка кемпирин багып. Ана биз биякта жумуш жок дейбиз. Завод, фабрикаларды курушубуз керек. Нарынга мясокомбинат. Ушундай Ошко пахта завод, Баткенге өрүк завод салыш керек. Элди жумуш менен камсыз кылыш керек. Таласка бурчак заводун, Чүйгө дагы башка. То есть аны кылбайт, мен кыйраттам, жыргаттам, айды алып берем деп жок. Анан урматтуу мекендештер, ушул элге көрүнүп калгандан кийин кээ бир адамдардын ою мындай экен, текеберчилик. Бул жаман сапат. Фейсбукка жазат, бирок өздөрү жооп бербейт. Мен баарыңыздарга рахматымды айтып жооп берем. Бул жөнөкөйлүк. Андан мен кичирейип да кетпейм. Жаз, эл рахматын айтып атса, же биреме кылып атса, жооп бер. А булар өздөрүн асманда жүргөндө сезип алганда токтотуш керек текеберликти. Кыргызда колуң булут кетсе да сен ким экениңди унутпа дейт. Мен дайым эл менен болом. Азыр мен машина айдаганды билбейм. Азыр жөлө маршрутка менен, автобус менен жүрөм. Эч кандай. Кээ бир ушул бай деп ойлошот окшойт, депутат катышса эле жок. Мен жөнөкөй болгонду жакшы көрөм. Анткени кыйынчылыкты көрүп окугам. Кыйынчылыкты анын баарын айтсам, өзүнчө бир кино тартса болот. Кереги жок. Ана партия болуп бөлүнбөй, урматтуу жердештер, туурасын тандаңыздар. Мен любой менен дебатка чыкканга даярмын. Кимиз менен аман болсок, оору сыркоодон ары болсок, любой менен. Алар канчалык деңгээлде чындыкты айтат экен, көрөсүздөр, мен канчалык деңгээлде. Эгерде бизден ашык айтса, мен автомат түрдө отказ берем. Но айта албайт. Бирөө мурунку президенттерди мактайт, бирөө азыр ушинтип жүрө берет да. Эми макташ жерден, айт жерден макта, бирок жөн жерден эле кошомат кошуп атышпайбы. Уят деген болуш керек деп туурабы? Көп сүйлөп салдым, жердештерим, суроо жок окшойт. Азыр карап көрөйүн, болбосо кыскартайын. Суроо азыр. Мен азыркы бийликтен такыр башка жыйынтык күткөм дейт. Үмүт өчтү. Таза патриот жаштардын ал корого эми кириши кыйын болуп калды. Туура айтасыз. Баягы балтабай аксакал тайгандай болуп баратат. Аны мен деле көрүп турам. Билип турам. Азыр душман күтпөй турайын. Мен да туура түшүнүңүздөр. Айтып отуруп жаман көрүнүп кеттим. Мен бийлик өкүлдөрүнө да айтарым.
президент мырзадан, Садыр Нуркожоевичтен, ГКМнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичтен бут тоспогула болду. Эгер бийликти сактап калам десеңер, анда бизге бут тоспогула. Себеби парламентке тең салмактуулукту кармайм десеңер, бизге окшогондорго бут тоспой жайына койгула. Биз өтүп барсак, тескерисинче сыртта оппозиция болбойт. Болот. Эмне дегенде иште азыр бир эле киши оппозиционер, аны баары эле билет. То есть оппозиция болбосо мамлекет күчтүү болбойт. Аны айтсам дагы аны колдоп атат деп чыгат. Биз коррупционерлердин ачыктап берсек да чара көрүлбөй атпайбы? Садикте, мектепте туура баардык жерде коррупция. Төрөлсөң да акча, өлсөң да акча, көрү сатып аласың. Токтотуш керек. Өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз жашап атып, бул не деген көрүнүш? Мунун баарын жокко чыгарыш керек. Мени кааласаңыздар, шайлаңыздар, каалабасаңыздар, шайлабаңыздар. Мен ал жерге сүйлөш үчүн, элдин чыныгы өкүлү болуш үчүн жана мыйзам жасыш үчүн гана барам. Алардан корко турган эч биринен. Мейли, бул бийлик болобу, кийинки башкасы келеби, мага айырмасы жок. Ташмат, бешматпы, адилеттүүлүк тарапта болом. Чындык тарапта. Тарых алдында таза болгум келет. Анан акчага алданбаңыздар, элим. Мынакей үй жайы жок жүргөндөр канча, квартиралап жүргөндөр канча, семьясы бузулуп жүргөндөр канча, кредит алып, асмандын баш жалаңшуу байлардыкы, банктын баары частный. Баарышылардыкы. Анан базаркомдорду шайлап алып кайра таппай каласыңар аларды. Кереги жок. Барыңыздарды сыйлайм, барыңыздарды урматтайм. Мага жардам берип, ушул 1-Май районундагы адамдар добушуңуздарды бериңиздер. Андан сырткары ушул Кыргызстанда жашагандар, эгер Отунбаева менен Жээнбекке окшогондордун экс макамын алдырам десеңиздер, эгерде тең салмактуулук, баягы бийликте адилеттүүлүк болсун, пенсия пособиясы көбөйсүн десеңиздер, мен жолун билем. Шайлайт деп үмүт кылам. Менин номурум 14-номур 1-Май районундан. Анан Кыргызстанда жашагандар, ушу тууган тааныштарыңыздар болсо айтыңыздар. Эгерде чын жүрөгүңүздөр менен мамлекетте келечегин ойлосоңуздар, оңолсун десеңиздер, күчтүү адамдар жогорку кеңешке келсин десеңиздер, билимдүү мындай кичине бир кагаз жазыла тургандар келсин десеңиздер, анда колдооңуздар. Ооба, менден да күчтүү билимдүүлөр бар, башкасы бар, бирок чындыкты, адилеттүүлүктү канчалык деңгээлде айтат, ал башка кеп. Мен азыркы депутаттардын 80%-нан күчтүүмүн. Мен аны өзүм ачык айта алам. Ооба, булар карапайым элди теңине албайт. Мен карапайым элимден төмөн турам, ачык айтайын. Ылдый. Бирок бул депутаттар 80%-нан Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. 80-нен чыксын дебатка. Азыр депутат болгондор өзүнүн укугун билбей отурушат. Кабинет алганына сүйүнүп, депутат мандат алганына сүйүнүп. Мына комитеттин жетекчиси болгум келбейт. Комитетке барышпады, бүлкүм келет. Жогорку кеңештин комитеттери көп, анан ушу комитетте Жанар Акаев болуш керек. Анан ошолор мурунку ГКМнын жетекчиси Ыдырыс Кадыркуловду элчиликке жактырбаган, Украинага. Бирок бийлик силер эч ким эмессиңер деп туруп дайындап койду, көрдүңөрбү? Ал жерде комитеттин жетекчиси болуп эмне кереги бар анда? Эгерде өтүп калсам, кечирип коюңуздар. Мына Дастан Жумабековдер деле спикер болду го, бирок алар караганда мен билимим өйдө, мен аларды жакшы да билет сыртыман. Но мен барсам, жогорку кеңештин төрагалыгын эки жагын жыйнап алган, талашам, өз кандидатурамды коем. Эгер бир мандаттуулар акылы болсо колдойт. Анткени депутаттарды беркилер жаш балдардай кылып өкмөт мүчөлөрү кордогону болбойт. Ат салышам. Туура Мадымаровду койбойт. Анткени мен деле ошо киши болсо деген тең салмактуулук үчүн, беркилер коркут үркүткөнгө жол бербеш үчүн. Бирок аны койбойт, жолотпойт. Бирок мен бизге бут тоспой, эгер өтүп калсам, ат салышам. Чыныгы депутат лидерлердин бири болгум келет. Жөн эле бараткан жерим жок. Жөн эле эптеп депутат болгондон көрүп болбой койгон мен үчүн артык. Катардагы анда-санда бир айда бир жумада 2 жолу сүйлөп коюп, калтылей кылтыйып отурган депутаттардан болгум келбейт. Чыныгы эл өкүлү болгум келет. Анан ушу Первомайдан шайланып барсам, Бишкек шаарынын мэрин, Первомай район акимдерин, ушу жетекчилер Кыргызстандагы жалпы Кыргыз элинде мыйзам менен камчылап иштетем.
ага билимим, акылым, духум да жетет. Кимдерге ишенебиз дейт. Сиз кимдерге ишенебиз деп атасыз, тууган. Карап көрүңүз, мурунку ким кандай сүйлөгөнүн, ким эмне айтып жүргөндөрүн. Анан көчөгүн СДПКда жүрүп алып, Атамбаев деп мактап жактап депутат болуп, анан кайрадан Жээнбековго ооп, Жээнбеков деле ошо 20 жыл Атамбаев менен дос болуп жүргөн адамдар да. Бирден айтсаң, сен Атамбаев, сен Жээнбеков дейт. Өздөрү бири-бири менен кыргызышкан. Анан Атамбаевди сатып экс-макамналары да Жээнбековго келип, Жээнбековдикини анда сатып, ата мекенине кирип, ата мекенинен бийликке сатып ушинтип жүрүшпөйбү? Ошолор туруктуу же биз туруктуубузбу? Чыңгыз Капаровду YouTube'дан карасаңыздар, сүйлөгөндөрүм чыгат. Мына Facebook баракчам, анан менин Агым KG каналымды бийлик бул ким ишкен билбейм, жаап салышкан YouTube каналды. Колтоптоп атканда 170 миңге жетип калганда, кайра ачабыз буюрса, ошол Отунбаева менен Жээнбековдун экс макамын алдырам дегендер, жана ушул адилеттүүлүк талап кылгандар мени колдойт деп үмүт кылам. Анан против всех дегендер, былтырда против всех болгон. Ошол против всех деген Первомай районунда 14 номер. Аманчылык каалайм, саламатта туруңуздар. Сен качан болсо ар кимди жамандап. Мындай да, азыр айтып, сен качан болсо ар кимди жамандайт. Мен чындыкты айткан эмнеси жаман? Жүрө бергиле ушу эч нерсеге жетпей. Анда кээ бир адамдар кошомат кошуп ар кимди, ар кайсыны жетчете. Жалаң фейктер жамандап атат. Фейктер адам эмес, булар жок, өлүк. Аман болгула. Силерден корко турган мен эмесмин. Кудайым буйрса келип калсам, азыркы кылмышкерлердин, мыйзамдуу кылмышкерлерди жогорку кеңеште, башкада отурат, өкмөттө отурат, биринен да коркпойм. Керек болсо кырмал авторитет Камчы Көлбаевдан да коркпойм, мага кызыгы да жок. Бийлигинен да башкасынан дагы. Ой, мадымар эл ишенишен чыккан дейт. Мага демектен аны бышырып жегиле, мен тиешем жок. Но байкелер туугандар, аны мен чечпейм, аны бышырып жегиле. Мен анын партиясында дагы эмесмин. Но бирок адилеттүүлүктү айтып атам. Мен аны кишини колдогон да жокмун, но адилеттүүлүктүн жетчете бирөөнүн фанаты болгонуңарды. Азыркы президент менен менин кандай адам экенин билет. Аягына чейин колдодум, бирок кызматтын мага кереги жок. Бирөөнө да жалдырап сурап барган жерим жок. Но туура эмес жагын туура эмес деп айта алды, туурабы? Кумтөрдү алганы жакшы, башканы кылганы жакшы. Туура, аны убакыт көрсөтөт. Но бирок кадр маселеси өлдү да азыр. Аларды айтпай турайын, баарын жатка билем. Кимиси кайсы экенин. Рахмат, аман болуңуздар.